Аялдардын миграция маселеси расмий статистикада дайым эле чагылдырыла бербейт. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Батырова аялдардын эмгек миграциясына арналган жыйында билдирди. Иш-чарада экономикалык теңсиздик, зомбулук, коопсуздук, саламаттык сактоо укугу, укук бузуу тобокелдигинин жогорулашы, анын ичинде аялдар менен балдардын биргелешип ыңгайлаштыруу маселеси талкууланды. Ошондой эле Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин жарандардын чет өлкөдөгү укуктук абалы жөнүндө маалыматтары айтылды. Акча табуунун аркасында эле жанагындай көмүскө ишканаларга дагы көп орношуп алат да биздин аялдар. Анан укуктарын көп убакта билбей калышат. Анан кандайдыр бир чыр-чатактар чыгып калган мезгилде баягы эмгек жагынан коргоодо анан алар өздөрүнүн укуктарын билүүдө бул абдан мындай өзүнүн терс жактарын дагы алып келет да. Ошолорго укуктук жардам берүү маселеси чоң көйгөйдү жаратып калат. Ошондуктан биз атайын ушундай үйрөтүү, анан кесип тандоо боюнча биз мындай көп жакшынакай иш-чаралар жүргүзүп жатабыз.